Кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде жаңылыктардын кечки топтому менен тааныштырабыз. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Бишкекте өткөн аймактар үчүн таза суу деп аталган форумдун ишине катышып сөз сүйлөдү. Президент Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын президенти Сума Чакрабартини кабыл алып, жалпы өлкө боюнча ирригациялык тармактарды кеңейтүү боюнча долбоорлорду ишке ашыруу боюнча пикир алышты. Ош облусунун Араван районундагы 13 миңден ашуун калктуу Альянаров айылы 100% таза сууга жетти. Көмүскө экономика менен күрөшүүнү күчтөндүрүү керектигин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Таза суу өмүр булагы бул маселе аймактарды өнүктүрүүдөгү артыкчылык. Аталган тармакты жакшыртуу үчүн Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы менен финанс министрлигинин ортосунда бүгүн кол коюлду. Ага ылайык аталган банк 15 миллион евро бермекчи. Каражатка Мырзаке, Куршап, Дөң булак айылдарынын жана Жалал абадтын суу менен камсыздоо системасы жакшыртылат. Жалпысынан 2023 жылга чейин калктуу конуштарга таза суу жеткирүү милдети өкмөткө жүктөлгөн. Теманы Айпери Самат кызы улантат. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 1800 айыл болсо, анын 653-үндө таза суу жок. Аталган маселени чечпей туруп, туризмди, жалпы экономиканы өнүктүрүү кыйын. Быйыл 57 айылга мамлекеттик бюджеттин эсебинен жана кайрымдуулук эл аралык уюмдардын жардамы менен таза суу чыгаруу планы бар. Республика бюджеттин эсебинен маселе чечилип атат. Себеби эгерде 2014-жылы 50 миллион бөлүнгөн, былтыр 250, ал эми быйыл 500 миллионго чыгарып атабыз да. Быйылкы жылдын эсеби менен, Кудай буйрса бюджеттин эсебинен 44 айылда, ал эми донорлордун эсебинен 13 айылда бүтүрүп, бардыгы биригип 57 айыл таза суу менен камсыз болуш керек. Мына бүгүнкү күндө андан тышкары облустук фонддор бар. Андан тышкары кайрымдуулук фонддор бар азыр. Ордо калада дал ушул тармакты жакшыртууга багытталган аймактар үчүн таза суу аталышындагы форум уюштурулган. Иш-чарага Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы, министрликтердин, ведомстволордун, жергиликтүү органдардын жетекчилери, суу менен камсыздоо боюнча муниципалдык ишканалардын директорлору жана донордук коомчулуктун өкүлдөрү келген. Форумду президент ачып берди. Урматтуу сэр Сума Чакрабартини мырза, урматтуу форум катчылары, ардактуу коноктор, биздин өлкөбүздүн калктуу конуштарын таза суу менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. Акыркы 2 жылда бул маселени чечүү үчүн бир топ чечкиндүү иш-аракеттер жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы кабыл алынып, анда калкыбызды таза суу менен камсыздоо приоритеттүү багыт катары аныкталды. Ага ылайык өкмөткө 2020 жылдын аягына чейин калктуу конуштарды 100% таза суу менен камсыздоо милдети коюлду. Бүгүн таза суу долбоорунун алкагында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын, Европа биримдиктин жана Швейцария конфедерациясынын колдоосу менен 20 шаарыбызда 11 миллиард 200 миллион сомдук өлчөмүндөгү ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Бул акча каражаттарынын 65%дан көбүрөгү гранттык, ал эми калган 35%га жакыны кредиттик түрдө 15 жылга төмөн пайыз менен берилип жатат. Мындан тышкары ЭБРР, ЕС жана Швейцария өкмөт тарабынан 2019 жылдын баштап шаарлардан тышкары айыл жерине да инвестиция тартуу жаңыдан башталганы турат. Таза суу элдин ден соолугу, саламаттык сактоо министрлигинин кабарлангандай, жыл сайын 30 миңге жакын ичеги карын оорулары катталат. Ичүүчү суу аркылуу жуга турган дарттарга каршы күрөш жылына өлкөнү 4,8 миллиард сомдон ашык чыгымга алып келет. Президенттин баамында мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн калктуу конуштардагы таза суу маселесин чечүү керек. Ошондуктан ар бир айылдын суу менен камсыздоо менин жеке көзөмөлүмдө болот. Таза суу маселесин чечүүгө катышып жаткан бардык мамлекеттик органдар, курулуп жаткан жана курула турган таза суу курулмаларын сапатына жеке жоопкерчиликти алышы керек. Тилекке каршы жүргүзүлүп жаткан иш аракеттерге карабастан, таза суу секторунда долбоорлорду даярдоодо жана аны ишке ашырууда көптөгөн кемчиликтер орун алганы мага маалым.
Бөлінген ақша қаражаттарын сарамжалдуу жана рационалдуу пайдалануу менен бирге таза суу долбоорун биринчи этабында кетирилген кемчиликтерди, коррупциялык көрүнүштөрдү кайталоого жол берилбеши керек. Таза суу долбоорунун биринчи этабынын алкагында 47 долбоор текшерилип, анын 18 боюнча башкы прокуратурага материалдар өткөрүлгөн. Азыркы учурда курулушу бүтүп, эксплуатацияга берилген ичүүчү суу менен камсыздоо тармагын сактап калуу эң курч проблемалардын бири болуп калды. Президент форумда донорлордун жакшы демилгелери борбордук органдардын жана жергиликтүү бийликтин ыкшоолугунан аткарылбай калып жатканын эске салды. Айтымында көпчүлүк мэрлер донорлор тарабынан бөлүнгөн акчаларды ар кандай шылтоолор менен саясаттын куралына айландырып, өз мөөнөтүндө өздөштүрбөй келишет. Мамлекет башы мисал катары Чүйдүн, Кара Балта, Токмо шаарларын атады. Аталган шаарларда долбоорлордун башталышы 2012-2015 жылдарга таандык болгонуна карабастан бүгүнкү күнгө чейин толук күчүнө кире элек. Жалал Абад шаарынын өз алдынча башкаруу органдары мурунку чакырылыштагы шаардык кеңеш чечимин негизсиз четке кагышкан. Донорлор тарабынан бөлүнгөн акча каражатын алардын жалбасын ачыктабай, экинчи этаптагы инвестиция тартуу мөөнөтүн 8 айга созултуруп жиберишкен. Ал эми Өзгөн шаарынын мэриясы шалакылык кылып, 2017 жылы шаарга тартылып берилген 11 миллион евро акча каражатынын бүгүнкү күнгө чейин бир сомундагы өздөштүргөн эмес. Айрым министрликтер жана ведомстволор инвестиция тартууга кайдыгерлик кылып, бул маселени чечүү жолдорун издешпей жана аны аткара албай келишет. Мисал катары айтсам, менин 2018 жылдын июнь айындагы Кытай Республикасына жасаган мамлекет иш сапарында 100 миллион ақш доллар өлчөмүндө грант алуу маселеси чечилген. Акча каражатын тартуу маселеси боюнча экономика министрлиги тарабынан бүгүнкү күнгө чейин тийиштүү иш-аракеттер жүргүзүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө аталган тармактагы көйгөйлөрдүн бири тариф саясаты. Бул жергиликтүү саясатка айланып, таза сууну даярдоого, аны жеткирүү жана эксплуатацияга жумшала турган чыгымдарды жабууга багытталган тариф саясаты ишке ашырылбай келүүдө. Сууга болгон тариф өз убагында чогулбаса, ал суу курулмаларынын кармалышына, андан ары иштеп кетишине өз кедергисин тийгизери белгилүү. Учурда тарифтин чогулушу 80%дан ашпайт. Андыктан мамлекет башчы ичүүчү сууга болгон тарифти реформалоо эң актуалдуу маселелердин бири болуп саналышы керектигин айтты. Азыр жалпы эле суу тармагын реформалоо аракети жүрүп жатат. Суу тармагын бир тейлей турган бир мамлекеттик орган болуш керек деген түшүнүккө келдик. Ошонун негизинде могул Айыл чарба министрлигинин алдына суу тейлөө боюнча, ирригацияны тейлөө боюнча департаментти, анан курулуш агенттигинин тармагындагы таза суу тармагын тейлеген департаментти кошуп туруп, андан сырткары жер алдындагы сууларды башкаруу органы бизде комитет, өнөр жай комитетинде ошолордун баардыгын чогултуп бир мамлекеттик орган түзүү маселесин азыр иштеп жатабыз. Өлкө алдыңкы 5 жылда калкты таза суу менен толук камсыз кылууга бел байлаган. Кыргызстандын бул тармакта өзгөртүүгө болгон аракетин Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы кубаттайт. Аталган финанс институт 800 миллион долларлык 200гө жакын долбоорду колдоду. Кыргызстанда калктын жашоо шартын жакшыртуу үчүн көп иштер жасалды. Инвестиция салынып жатат. Биз 800 миллион долларлык 200гө чукул долбоорду колдоого алдык. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы жыл сайын 15 миллион евро бөлөт. Банк инвестицияны 100 миллион еврога чейин көтөрүүгө даяр. Биз сиздердин суу тармагына айыл чарба, энергетика, тоо кен өнөр жайы жана башка артыкчылыктуу багыттарды колдоого даярбыз. Азыр таза суу долбоорунун алкагында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын, Евро биримдиктин жана Швейцариянын конфедерациясынын колдоосу менен 20 шаарда 11 миллиард 200 миллион сом өлчөмүндөгү ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Мында суу түтүктөрү мурдагыдай көчөгө эмес ар бир үйгө киргизилүүдө. Форумда дагы Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы менен финансы министрлигинин ортосунда кол коюлду. Ошол Европалык реконструкция өнүктүрүү банкы тарабындагы ушул биринчи долбоор бул Куршап, Мырзаке, Дөң булак айыл аймактарындагы
5 миллион евролык жаңы долбоорго кол коюу аземи дагы болуп өттү. Жалал Абад шаары боюнча экинчи фазасына дагы кол коюу аземи болду. Инвестициялык бөлүгү 13 миллион евро, ал эми техникалык баягы жардамды кошкондо 15 миллион евроға багытталган эки макулдашууга кол коюлду. Экинчи фазанын алкагында Жалал Абад шаары 100% таза суу менен камсыз болот. Биринчи фазасында тургундардын жарымынан көбүнө суу жеткирилип, 9 миллион евро жумшалган. Кийинки баскычында дагы ошондой каражат бөлүнмөкчү. Айрыкча мына 3-4 этажда үйлөргө суу чыкпай калчу. Элдер кыйналчу жайдын күнүндө. Анан кыштын күнүндө деле, жайдын күнүндө деле жана турбалардын эскилиги жетип чирип калганына байланыштуу авариялык абалдар көп катталчу. Анан аны баягы водоканалдын кызматкерлери барып жамап жасоо иштерин кылганда айрым бир учурларда фактылар болчу. Баягы турбалар чирип калгандыктан даже сваркалар болчу да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө эң негизги баягы ички системаны жердин астына турбалардын баарын жаңылап алдык. Азыркы тапта дүйнөлүк банктагы таза суу чыгарууга көмөктөшүп жатат. Алсак ушул өнүгүү боюнча өнөктөшүү банк тарабынан 70 миллион доллардан ашык инвестициялык долбоор ишке ашырылып жаткан убак. Ровно год назад я ездила в село Тоготой Волжской области. Это самое... Долбоордо 91 айыл камтылган, 99 мектепте түтүктөрдү тартып, таза суу менен камсыз кылуу маселеси чечилет. Биз ошол эле Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо, Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банктары дагы улуттук программаларды ишке ашырып жатканына абдан кубанычтабыз. 248 айылдагы таза суу курулмалары өткөн кылымдын 50-70 жылдары тартылып, 369 айылда таза суу курулмалары таптакыр жок болчу. Бул жагдайларды эске алуу менен ичүүчү суу 2018-2040 жылдардагы өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынан орун алган. Ага ылайык инвестиция тартуу жандана баштады. Учурдагы жогорудагы финансылык институттар менен 20 шаарда 162 миллион евролук ири долбоорлор ишке ашырылууда. Айпери Самат кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек. Президент Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын президенти Сума Чакрабартини кабыл алып, суу чарба объектилерин модернизациялоо жана куруу, жалпы өлкө боюнча ирригациялык тармактарды кеңейтүү боюнча долбоорлорду ишке ашыруу боюнча пикир алышты. Банктын ишмердиги жарандардын бакубатчылыгынын деңгээлин жогорулатууга өбөлгө болууда. Өлкөнү 2040 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын алкагында 20 миллиард доллар суммасында 249 инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу пландаштырылууда. Жумушсуздуктун жана миграциянын деңгээли кыскартылат деп баса белгиледи мамлекет башчысы. Өлкөнү таза суу менен камсыз кылуу менин программамдын артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Жакынкы 5 жылдын ичинде биз өлкөнүн бардык аймактарын таза суу менен камсыз кылабыз. Албетте бул долбоорду ишке ашырууда банктын жардамы баа жеткис болуп саналат, деди президент. Мамлекет башчы кызматташууну бекемдөөгө жана анын жаңы артыкчылыктуу багыттарын аныктоого даяр экендигин билдирди. Сума Чакрабарти Кыргызстандагы долбоорлорду колдоого жана инвестициялардын көлөмүн жогорулатууга банк даяр экенин билдирди. Кыргызстанда калктын жашоо стандартын жогорулатуу жана жакшыртуу үчүн көп иштер аткарылган. Өлкөдө инвестициялык климат кыйла жакшырды. Биз 800 миллион доллар көлөмүндө 200гө жакын долбоорду колдоп бердик. Ерөп жылына 15 миллион еврога жакын акча бөлүп турат жана аны 100 миллион еврога чейин көтөрүүгө даяр. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен кызматташуу өкмөттүн биримдик ишеним жаратмандык программасы менен тыгыз байланыштуу. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана Ерөптүн президенти Сума Чакрабарти жолугушуу учурунда белгиленди. Сума Чакрабарти тараптар ортосундагы кызматташуунун деңгээлине канааттанаарын билдирип, эки жактуу өз ара аракеттешүүнү мындан ары карай өнүгөөрүнө ишенерин билдирди. Учурда Финансы институту 2019-2024 жылдарга кызматташуунун стратегиясын иштеп жатат. Аталган стратегиянын алкагында ирригация, суу менен камсыздоо, инвестициялык климатты жакшыртуу жана башка тармактарда активдүү кызматташууну өнүктүрүү пландалууда. Биздин өнөктөштүк инвестициялардын көлөмүнүн жана республикада ишке ашырылып жаткан долбоорлордун санынын көбөйүшүн шарттайт, деди ал. Сокулук районунун Маловодной Алмалуу айылдары ичер суу менен камсыз болот. Бул мамлекет башчынын аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, анын алкагында кабыл алынган программага ылайык ишке ашканы турат. Ошондой эле былтыр Карасакал айылынын эли ичүүчү сууга жетишкен эле. Кененирээк кабарчыбыз Талбек Абдыраевдин материалында. Маловодный айылынын тургуну Сагынбай Суранов көп жылдан бери таза суу ичүү абдан кыйын болуп калганын айтат. Айыл элинин чыдамы кетип, арызданып барбаган жери калбай кыйла азап чегишкен. Буюрса жакында таза суу ичкени калдык дешет.
суу каналдарын казып келип куруп атышат. Аябай жакшы болуп, элдерге жакшы болсо керек. Суу чыгып калса, биз үмүттөнөбүз ушу суун чыгарып беришкен депчи, жакшырак калыпчы. Элибизге биринчиден суу керек. Суу тартыш болуп атат азыркы мезгилдечи. Таза суу чыгаруу менен алек болуп жатышкан куруучулар учурда 40 миллион сомго эсептелген жумуштун 80%ге жакын аяктап, жаңы казылып жаткан скважинанын иши аяктаса эле калган жумуштары бүтөт дешет. Айыл ичинде суу түтүкчөлөрү жаткырылып бүтүп, учурда аткарылган иштин сапаты текшерилип жатат. Ушул айылда 14 километр жерге суу коюп атабыз. Былтыр сентябрь айында баштаганбыз. Кудай буйрса, быйыл август айында толук бүтүп, сдачага даярдап беребиз. Бул айылдын ичинде основном азыр бизде 2 километр, 2,5 километр сет калды. Буга чейинки айылдын ичиндеги сеттердин баарын толук 90% баардыгы бүтүп калды. Таза суунун асабын жакшы эле тарттык дейт Кызыл Туу айылынын башчысы биз менен болгон маегинде. Улам суу насостору күйүп кетип, трансформаторлор иштен чыгып, канчалаган чыгым болдук. Буюрса жакында ошол асаптардын баары артта калат деген ишенимибиз бар. Бул негизи таза суу көйгөйү абдан чоң көйгөй болуп келаткан. Илгертен бери баягы системабыз сайыз убагынан бери иштен чыгып калгандыгына байланыштуу эң биринчи айылдын көйгөйү ушу таза суу болчу. Азыркы күнү ушул көйгөйүбүздү мамлекет башчыбыз чечип берип карап, эң биринчи таза сууларды чечкиле деген көйгөйдү алдыга койду. Анын себеби аймактарды өнүктүрүү деп быйыл ошо жылда белгилегендигине байланыштуу ошо бизде азыр 3 айылда ушу долбоор жүрүп атат. Быйыл 3 айылдын эли толугу менен таза суу менен камсыз болсо, калган 2 айылдын суу көйгөйүн чечүүгө болгон аракеттер жумшалмакчы. Сталбек Абдыраев, Бакыт Кыясов, ЛТР каналы, Сокулук району. Ош облусунун Араван районундагы 13 миңден ашуун калктуу Алянаров айылы 100% таза сууга жетти. Ичүүгө таза суу ар бир кожолуктун короосуна жетип, айрымдары үй ичине дейре тартып, жашоого ыңгайлуу шарттар жаралганга жергиликтүү бийликке терең ыраазы. Айыл тургундарынын кубанычын кабарчыбыз Самара Асанова көрүп келди. Араван айылына таза суу жер астынан тартылды. Скважина аркылуу 150 метр тереңдиктен чыгарылган. Бүгүн суунун тартылуу көлөмүн атайын кыймылдаткыч жөнгө салууда. Айылда 10 миң ашуун калкка ичүүчү таза суу 5 суу кампасы аркылуу жеткирилет. Биз таза суу менен камсыздоо үчүн 5 скважина пайдаланабыз. Ошондо 3 скважинасы Араван центрине барат. 2 скважина ылдыйкы айылдар Сасынгүр айылында 2 скважин бар. Олар кичинекей чакан скважиналар ошо айылды тейлейт. Кийин бул биздин Дулдулат ИСКАКБсында 6 миңден ашык абонентти таза суу менен камсыз кылабыз. Араван районунун Алянаров аймагында бүгүн таза суу маселеси биротоло чечилди. Калктын 90% таза суу жетти. Ар бир көчө башына суу түтүгү орнотулуп, жашоо жанданды. Таза суу айылдагы ар бир көчөгө, ар бир үй бүлөнүн короолоруна дейре тартылып, өздөрүнө ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жетишти. Шайра Өктөмова үй ичине суу алып кирип, шаардык кожойкелерден кем эмес шарт жараткан. Кудайга шүгүр, мана үйлөрүбүздү. Мына көрдүңүздөрбү, биздин үйдө шаардагыдай эле шарттар жаралды. Буга чейин сууну арыктан ташып ичүүбүз. 2-3 жылдан бери таза суу келе баштады. Бирок убактысы менен берилгендиктен үйгө чейин алып кире албай калган элек. Ал эми азыр үзгүлтүксүз таза суу берилип жатат. Эми үйүмө кир жуучу машина, жуунуучу жайдан бери шарттарды түзүп алдым. Быйыл Алянаров айыл аймагында таза суу калкка түгүл социалдык объектилерге, бала бакча, мектеп, ооруканага да киргизилген. Атайын суу кампаларын орнотууга жергиликтүү казынадан каражат бөлүнүп, сапаттуу тейлөө жумуштары жүрүп жатат. Жыл сайын эле жергиликтүү бюджеттен акча каражатын карайбыз буларга. Өткөн жылы мисалы алсак, бардыгы болуп ушул жаңы конуштарга 3,5 миң метр тегерегинде таза суу линиялары тартылды. Быйыл 2800 метр жерге таза суу тартылды. Бул таза суу тартууда эмгектенген аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү эмгекке тартканбыз. Аларды эмгектин эсебине un, май, таза ушу дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан un майлар берилди. Өлкө аймактарында 2023 жылга дейре таза суу камсыздоо боюнча атайын мамлекеттик программа иштелип чыккан. Бүгүн Ош облусунун халкынын 70% ичүүчү таза суу менен камсыздалды. Самара Асанова, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР Ош облусу. Ысык Көл облусунун дээрлик 80% айылдарында таза суу маселеси чечилген. Жергиликтүү калктын суу менен камсыз болбой келген бөлүгүн өкмөт акырындык менен маселесин чечип берүүдө. 3 жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп келген Семенов айыл аймагында да элдин
суу маселеси чечилди. Теманы кабарчыбыз улантат. Башка айыл аймактарга салыштырмалуу Семеновка айыл аймагында таза суу маселеси 1962 жылы эле чечилген. Дал ошол жылы 62 чакырым суу түтүктөрү тартылып, айыл эли таза суу менен камсыз болгон болчу. Бирок жарым кылымдан ашык реабилитация кылынбай, эксплуатацияда турган суу түтүктөрү 2017 жылы гана колго алынган. Республикалык бюджеттен 16 миллион сом бөлүнүп, таза суу маселеси эми чечилди. Гулиза Токсобаеванын үйүндө таза суу маселеси жок. Үй тиричилигине керектүү сууну үй ичинен алса, өсүмдүктөрүн арыктан суу буруп убара болбой эле суу түтүгүнөн чыгарып алат. Айылда жашасак да үйдүн ичинде суу бар, кенен, сыртта да суу, үйдө да суу. Муздак суу, ысык суубуздан бери бар. Айыл жергесине деле шарт түзүп алса эле, шаардагыдай эле условиясы бар буюрса. Семенов айыл аймагындагы суу түтүктөрүнүн эскилиги жетип, айрымдары четинен колдонуудан чыгып калган. 2017 жылы республикалык бюджеттин эсебинен 16 миллион сом каралып, суу топтоочу жай, сууну хлорлоо жабдыктары толук жасалган. Эл үчүн эле жакшы нерсе болду. Башында ушундай көп нерселер кышкысын тоңуп калчу. Азыр элге баары суу жетип, эми башка өзүбүздүн коңшу айылдарда карасак суусу 2 сааттан эле берет. Азыр Семенов жана Кожояр айылынын элинде таза суу маселеси жок, бирок жаңы түптөлүп жаткан жаңы конуштарды суу менен камсыздоо үчүн азыр айыл өкмөт инвестор издөө иштери менен алек. Келечекте мына Кожояр айылындагы жаңы конушка мына аркы көчөдө Досалиев Тузан атындагы 120 участок бар, азыр 30-40 үй салынып калды. Астында да 120 участок бар Кожояр айылында. Семеновка айылынын күнчыгыш тарабынан жакында эле 55 участка бердик элдерге. Белгилей кетсек, ушундай эле таза суу маселеси Түп районунун Ысык көл жана Талды суу айылында, ал эми Ак суу районунун Теплоключинка айылдарында республикалык бюджеттин эсебинен жоюлган. Бул үчүн мамлекет 35 миллион сомго жакын каражат сарптаган. Кундуз Кызылжарова, Жакшылык Чортонов, Айбек Жумашев, ЛТР, Ысык көл облусу. Бүгүн Бишкектеги Свердлов райондук сотунда борбордогу жепти модернизациялоо боюнча кылмыш ишин кароо боюнча отурум уланды. Ушул күнү жабырлануучу тараптын өкүлдөрү суралды, алардын арасында Финансы министрлигинин өкүлдөрү да бар. Алар прокурордун айтымы боюнча күнөөлүү тараптын коюлган суроолоруна татыктуу жооп беришти. Эске сала кетсек, УКМКнын убактылуу камак жайында мурунку премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев, энергосектордун топ менеджерлери Салайдин Абазов, Айбек Калиев кармалууда. Ал эми экс-финансы министри Ольга Лаврова үй камагына алынган, бардыгына Бишкектеги жепти модернизациялоо учурунда коррупциялык ишке аралашкандыгы жана кызмат абалынан кыянат пайдаланганы боюнча күнөө тагылган. Бүгүнкү соттук процессте Каржы министринин мыйзамдуу өкүлү суракка алынды. Соттун катышуучулары тарабынан бардык суроолор берилди. Мыйзамдуу өкүл тарабынан өзүнүн компетенциясына кирген бардык суроолорго так толук жооп берди деп эсептейбиз. Башкы прокуратура Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу Нарын шаардык сотунун мурунку судьясына карата сотко чейинки өндүрүш ишин баштады. Маалыматка ылайык, судья жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын сунуштамасындагы Азиз Батукаев оор дартка чалдыкканы тууралуу материалды терең изилдебей, аны канааттандырып, ага Кыргызстандын аймагынан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берген. Ага карата жазык кодексиндеги 335-беренесинин 1-бөлүмү жана 319-берененин 1-бөлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Теманы кабарчыбыз улантат. 20 октябрь 2005 жыл номер 31 абакта Жогорку кеңештин депутаты Тынычбек Ахматбаев, жан сакчысы, 2 жардамчысы жана прокуратура кызматкерин атып кетишкен. Анда коргонуу жана коопсуздук боюнча парламент комитетинин төрагасы катары Тынычбек Ахматбаев жаза өтөп жаткандардын шарты менен таанышуу үчүн барган. Алган жараатынан улам депутат көз жумган. Киши өлтүрүү фактысы жана массалык башаламандык уюштуруу иши боюнча ал эми райондук соту Азиз Батукаевди 16 жыл 8 ай 15 күнгө мүлкүн конфискациялоо менен камакка алган. 2008 жылдан тарта Крим Төбөлү жаза мөөнөтүн Нарын облустук колониясында өтөп баштаган. Тынычбек Ахматбаев барып аракет кылам деди, бунтты жабам деп, мына ошо өзү кабыл алып калды, кырсыктап өмүрүнөн үзүлдү. Анан ошонун баарын чарыстыруу преступление эч ким көңүлүн албай, эми мен ойлойм да, что все-таки миром не всегда деньги правят, карабайсыңарбы.
түшүрүш керек. Бул деген улуттук намыс жок да, жетекчилер. Бул улуттук намыс жок. Бирок мыйзамдагы ууру абакта көпкө кармалган жок. 2013-жылы 9-апрелде Нарын шаардык соту Жапар Эрматов жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын сунушун карап, жаза мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча чечим чыгарган. Батукаев дагы 8 жыл 3 ай 7 күн түрмөдө отурмак. Судья өз кезегинде Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин жана жазык аткаруу кодексинин талаптарына ылайык жогоруда атылган сунушту кароо үчүн өз өндүрүшүндө албаш керек эле. Анткени мыйзам талаптары боюнча сунушту сотко мекеменин жетекчиси гана бере алат. Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясын карата материалдар Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 335 беренеси менен жана 319 беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестеринде катталган. Бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Тергөө амалдары ошол Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырылган. Сөз Нарын шаардык сотунун судьясы Жапар Эрматов жөнүндө болуп жатат. 16 жылга кесилген Азиз Батукаевди абактан мөөнөтсүз бошотуу боюнча чечим так ушул Нарын шаардык соту тарабынан 2013-жылы 9-апрелде чыгарылган. Ошол эле күнү Крем Төбөл атайын даярдалган унаага отургузулуп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматындагылардын коштоосунда жол тарткан. Анда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматын учурдагы парламент депутаты Зарылбек Рысалиев башкарып турган. Рысалиев бул иш боюнча тиешелүү кызматка сурак берди. Азыркы тапта анын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкыналиев камакка алынды. Паспорту даяр болуп калганын карабайсыңарбы? Бул азыр деле барсаңар, мен паспорт алайын дедим эле, жаңы жакшы шарттарды иштеп атышат. Мурун кандай шарт жок болчу. Анан даяр паспортун колуна берип келе кой деп, сопровождениемен алып келип аэропортко чейин. Эми VIP зал аркылуу кеткени мейли, ал VIPке ким акча төлөсө VIP менен кете берет. Частный самолет эле мейли, макул жалдап келсин деп коелук. Калган жагынын баарын биздикилер уюштуруп алып келип мына деп колун өткөрүп берип атпайбы? Ошол кезде күч түзүмдөрү боюнча тармакты караган экс-вице-премьер-министр Шамил Атаханов дагы камакка алынды. Зарылбек Рысалиевдин массалык маалымат каражаттарына билдиргени боюнча Батукаевди Шамил Атахановдун баласынын менчик учагы менен өлкөдөн чыгарып кетишкен. Парламенттик иликтөөдөн соң бул маалымат жокко чыгарылган. Бирок Шамил Атаханов 2013-жылы кызматынан кеткен. Согласно статьи 98 Уголовно-процессуального кодекса Мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов жазык процессуалдык кодекстин 98 беренесине ылайык кармалды. Аталган кылмыш иши боюнча бардык тергөө амалдары жана ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулушуна лейкоз жана боордун серозу деген диагноз негиз болгон. Иликтөөлөр көрсөткөндөй саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери Батукаевди эркиндикке чыгаруу үчүн атайын так ушул диагнозду жазып беришкен. 2013-жылы 23-апрелде депутаттык комиссиянын чечими менен түзүлгөн эксперттик медициналык топ Азиз Батукаевга карата коюлган айыккыс ооруга чалдыкты деген аныктамасын жокко чыгарып, анализдин жасалмалангандыгын ачыкка чыгарган. Бул ишке тиешеси бар делген дарыгерлер жана саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева өткөн жумада камакка алынышкан. Бирок Сагынбаеванын кечээ баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, үй камагына которулду. Ошо ГСИМдин, же болбосо Иштер министрлигинин, же болбосо Министерство юстиция Нырниловдин өкүлү келип, күбө болуп туруп, анан ошол жерден канын сордуруп, анан аны деген пробирка коюп, аны бекитип, анан кийин анатайын үкөккө салып печеттеп, анан институт гематологияга алып келип, күбөлөрдү чакырып келип, анан кайра ачып, анан аныктайт. Бул жерде ал болгон эмес. Жиберишкен бирөөнү тапкан андай адамды, ал киши азыр барбы жокпу эч ким билбейт. Батукаев Чеченстанга учуп кеткен соң гана мыйзамсыз абактан бошотуу боюнча кылмыш иши козголгон. Күнөөлүүлөр аныкталбаган соң көп өтпөй иликтөө токтотулган. Аталган кылмыш иши ушул жылдын башында кайрадан жанданды. Кармалгандар коррупцияга аралашкан, документтерди жасоого жана кызматтык жасалмалоого катышкан деп шектелүүдө. Кылмыш иши боюнча тиешелүү иликтөө иштери жүрүп жатат. Бактыгүл Султанбек кызы, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек. 15 000 сом пара менен Бишкектин Октябрь райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкери кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча ал билим берүү бөлүмү тарабынан өткөрүлгөн тендердин каржы маселесин чечип берүүнү убада кылып, ага катышкан ишкананын өкүлүнөн пара талап кылган. Бул иш кылмыш жаза кодексинин 326 беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ал эми кармалган адам коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат.
Экономикалык коопсуздук, жемкорлук менен күрөшүүдө көрүлүп жаткан аракеттер. Калаада ушундай аталышта тегерек стол өтүп, ага саясаттануучулар катышты. Алар учурда президент коррупция менен аеосуз күрөшүү жүргүзүп жатканын, бир нече аткаминелердин камакка алынышы, кала берсе мурдагы бийлик учурунда жабылып калган иштердин жанданышы менен көрсөтүүдө. Саясаттануучу Алмаз Тажибайдын пикиринде жемкорлукту ооздуктоодо укук коргоо тармагындагы да күчтөндүрүү зарылдыгы бар. Мисалы бизнесмендерден жана бир тартиптерди мыйзамдар бузса, ошолордон сыгып алат да акчасынчы. Эгерде алга макул болсо, мындай айтканда пара бербесе, анда иш козгойбуз деп коркушат да, шантаж кылып. Ошо менен баягы бар эмес, бирок ошондой ар бир укук коргоо органдарда ошондой маселелер бар да. Ошолорду жоготуш үчүн ошолордун үстүн көзөмөлгөндө мисалы жемкорлукка, коррупция катары жана кызматты жакшылап иштеш керек. Көмүскө экономика менен күрөшүүнү күчтөндүрүү зарыл. Ал үчүн 6 ай убакыт аралыгында Эл Чарба өнөр жай укук коргоо органдарына тиешелүү чара көрүүнү премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Өкмөт башчы аткезчилик көйгөйү жөнгө салынса, салык жетишээрлик чогууларын белгиледи. Аны менен катар мамлекеттик сатып алууларда ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдү колдоо зарылдыгы бар. Темага кенен кабарчыбыз Салабат Эркетаева токтолот. Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт, эт азыктары экологиялык жактан таза экендиги менен өзгөчөлөнөт. Учурда сүттүн баасы 24 сомду түзүп, көрсөткүч 5 сомго кымбаттады. Мындай аракет жергиликтүү фермерлерди колдоого багытталууда. Ушул сүт тармагында иштеген фермерлерибизди, мал баккан фермерлерибизди колдойлу деп, өзлөрүнүн жанагындай кирешелеринен бөлүшүп, сүт заводдору салып атат, бааларын да көтөрүп атат. Биз азыр карашыбыз керек, жана саан мындай асыл тукум уйлар ошол жака келип атабы, кантип келип атабы, келген жок, ошол жетишеби, жетишпейби. Ошол заводдор салынган, миллиондогон акчага салынган, жыл бою иштейби же кайра бир сезону келгенде туруп калабы? Бул боюнча да карашыңар керек. Өнөр жай тармагы экономиканын басымдуу бөлүгүн толуктары бышык. Бул чөйрөдө курулган ишканалардын кубаттуулугу маанилүү. А бирок өлкөдө өнөр жай тармагы боюнча канча ишкана ачылганын билбей, башы маң болгон жетекчилер жок эмес. Неужели биздин райондо ушунчалык башыбыз адашып атат, каерде канча саналуу эле ачылып атат да. Ошондо көзөмөлдөп, кандай кыйынчылыктар болуп атат, мамлекеттик органдар эмнеден жардам бериш керек. Кийинки 6 айдын жыйынтыгы менен сиздерге барып дагы мен ойлойм, ар бир областтын райондун жетекчилерин угушубуз керек. Райондо, ар бир райондо эмне болду, эмне иш кылды. Биз эми бул практиканы кайрап келишибиз керек. 6 ай аралыгында импорт жаатындагы көйгөйлөрдү да караштырууну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев облус жетекчилерине тапшырды. Салыктын басымдуу бөлүгү өлкөгө кирип жаткан товарлардан түшпөй калышы буга себеп. Өкмөт башчы өлкөгө негизги товар саналган курулуш материалдары кирсе, анын ичинен күйүүчү майды автоунаалар менен эмес, темир жол менен алып кирүү аракетин күчтөндүрүү зарылдыгын белгиледи. Мына 2 айдан бери айтып атам ушуну. Темир жол менен кирсин, автомобиль менен күйүүчү май келбесин деп. Эгер ошондой дей турган болсок, биздин ошондой күйүүчү майды автомобиль менен ташыган бизнесмендерибиз болсо, аларга айтышыбыз керек заранее. Момунчу немеден айдын момундай числосунан баштап бизге күйүүчү май только темир жол транспорту менен келет. Ушулардын баарын айтып сөз менен экономика министрибиз өзүнчө айтат. Аткара тургандар аткарбайт. Ошо менен келет атабыз азыр. 6 айдын жыйынтыгы менен именно ушул көмүскө экономика менен күрөшүү боюнча функциялары бар жана милдеттүү мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жоопкерчилигин карайбыз. 6 айдын жыйынтыгы менен. Себеби дегенде биз 9 айда мугалимдерге жооп беришибиз керек. 1-сентябрдан баштап майналары канча пайызга көтөрүлөт жана кандай кылып алат. Көмүскө экономикада аткезчилик менен өлкөгө киргизилип жаткан мунай затта бар. Бул жааттагы иштерге кайдыгер карап, жумушту чабал аткарган кызматкерлерге чара көрүлүшү керек деген өкмөт башчы кошумчалады. Контрабанда көбөйгөн үчүн Газпром өзүнүн объемун азайтып атат. А силер унчукпай отурасыңар. Жазында айтканбыз, контрабанданы текшеребиз деп. 2 сом, 3 сомго түшүрүштү. Бул сигнал да туурабы? Значит, ошол жерде контрабанда бар.
эсепке алынбай сатылып аткан күйүүчү майлар бар. Анын баарын караш керек да. Жалгыз эле премьер-министр болсо тиги салык кызматы жооп бербейт да жерде. Өзүңөрдүн полномочияңар бар, ушулардын баарын карашыңар керек. 6 айдын жыйынтыгы менен көмүскө экономика менен күрөшүп, натыйжа албаган жетекчилерди карашыбыз керек. Ириде укук коргоо органдары бизнес тармагына кийлигишпеши керек. Ишкерлерди көзөмөлгө алган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бар. Тартип бузуулар болсо, аймактарда Финпол, Ички иштер министрликтин бөлүмдөрү иштеп жатат. Андай болгон учурда дагы аймактарда бизнес чөйрөсүнөн салык жетишээрлик чогулбай жатканын өкмөт башчы кошумчалап, тиешелүү механизмдерди иштеп чыгуу зарылдыгын белгиледи. Эгерде областта ошондой тартип бузулуп атса, бизнеске текшерүүлөр кирип, туура эмес мамиле болуп атса, област жетекчилери, район жетекчилери жооп бериш керек. Ал жерде укук коргоо органдары бар, ички иштер министрлиги бар, ар бир областта финансылык полициянын бөлүмдөрү бар. Ушулар менен иштеп, көзөмөлдөш керек. Өзүлөрү кирбей, көзөмөлдөш керек. Азыр бизге ушунчалык көп сигналдар келип атат. Чоң ишканалар, мисалы соода түйүндөрү төлөбөйт. Эгерде мындай мамиле боло турганбызда, бизде азыркы талкуулап аткан ипотека саясаты бизде жүрбөйт. Айтып аткан айлык маяналар көтөрүлбөйт. Айтып аткан капиталдык салымдар бүтпөйт да. Баарыбыз тең эптеп күндө өткөргөнгө мамиле жасап атканыбыз туура эмес. Сиз баш болуп, эң аягы райондогу салык кызматына чейин ушуга жооп бергенде механизм болуш керек. Өкмөт ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын коргойт. Былтыр мамлекеттик сатып алуулардын өлчөмү 70 миллиард сомду түзсө, мында жергиликтүү товар өндүрүүчүлөрдүн үлүшү дээрлик аз. Бирок мен оюм боюнча Бактыгүл Жаныбековна, Замир Барипович, сиз тармакты көзөмөлдөп атасыз, жетектеп. Бул боюнча сөзсүз биз биринчи жетекчилер өзүлөрү түшүнүш керек. Кандай болгондо мамлекеттик өндүрүүчүлөрдү коргой алабыз, кандай болгондо ошол мыйзамдар бузулбайт. Биздики 2-3 норма кирди. Биринчиси бул мамлекеттик өзүбүздүн өлкөдөгү ишкерлердин товарын ала турган болсок, 20% чейин жеңилдик берип атабыз. Жеңилдик бери деген, мисалы үчүн 100 сом тургандыкы 120 сомго алса болот деген сөз да, туурабы? Мына ушундай жеңилдиктерди берип, анан кийин биздин өндүрүүчүлөрдү коргойлу деген максат менен болуп атат. Товардын сапаты, анан баасы. Мамлекеттик сатып алууларда дал ушуларга көңүл буруу жаңы мыйзамда каралып жатат. Буга дейин мамлекеттик сатып алуулары жөнүндөгү мыйзамга ички эмгек ресурстарын жана жергиликтүү сырьёну колдонгон ички ташуучулардын товарларына, кызматтарына 20% чейин милдеттүү жеңилдиктерди берүү ченеми киргизилген. Мындан сырткары дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды борбордоштуруп сатып алууну пилоттук режимде киргизүү пландалып жатканын өкмөт башчы кошумчалады. Салават Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкек шаарынын Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүүгө даярдыгынын жүрүшүн текшерди. Өкмөт башчы калаанын кире беришиндеги аскатташ стеласынын тышкы конструкциясын өзгөртүп, жазууларын толук алмаштырып, реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Мындан тышкары шаардык муниципалитет тарабынан стеланын айланасын жакшыртуу чаралары көрүлүүдө. Премьер-министрге шаардын күндүзгү жана кечки архитектуралык көрүнүшүн жакшыртуу, жолдорду куруу жана оңдоо, көпүрөлөрдү жана башка инфратүзүмдөрдү реконструкциялоо, калааны жашылдандыруу жана коомдун жайларды жакшыландыруу боюнча иш-чаралар топтомун ишке ашыруу жөнүндө маалымдады. Шаардык мэриянын жетекчилери көчөлөрдү жарыктандыруу, кошумча архитектуралык жарык берүү жабдууларын орнотуу, таяныштарды алмаштыруу чаралары тууралуу айтып беришти. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бардык курулуш жана оңдоо иштерин архитектуралык чечимдерге ылайык өз убагында жана сапаттуу аяктоону камсыздоону тапшырды. Өкмөт башчы өзгөчө белгилегендей, шаардыктар жана шаар меймандары үчүн кыйла ыңгайлуу жана жайлуу шаардык чөйрөнү түзүү үчүн коомдук мейкиндиктерди жакшыртуу маанилүү. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү Шанхай кызматташтык уюмунун ордун жана ролун дүйнөгө таанытууда
чоң роль ойнойт. Мындан улам эртең борбордо өтүүчү ШКУ саммитин утурлай медиа форум өткөнү турат. Анын катышуучулары бүгүн алдыңкы окуу жайлардын журналистика факультеттеринин студенттери менен жолугушту. Теманы кабарчыбыз улантат. ШКУ дүйнөдөгү кадыр барктуу уюмдардан Евразиянын территориясынын 60%-ын элеп 3 миллиард калкы бар. Экономикалык коопсуздук жана ядролук державалар менен алдыңкы орунда. Бирок анын аброюн жетиштүү деңгээлде түшүнө бербегендер дагы бар. Анткени заманбап дүйнөдө экономика, саясат жана маалымат сыяктуу баардык нерсе Европанын айланасында тегерениш керек деген батыштын бурмаланган ою бар. Мындан улам бул кырдаалды жөнгө салууда журналисттердин ролу чоң. Что это не так? Как раз и есть, я считаю, бул чындыгында андай эмес экендигин даңазалоо биздин баардыгыбыздын милдетибиз. Биз ШКУ жетиликке караганда чоңбуз. Батыштык кесиптештер ар дайым НАТО жетилик бар, силер кимсиңер деген сыяктуу нерселер менен бетке урушат. Кантип эч ким эмес. Бул жерде дүйнөнүн жарымынын көбү чогулган. Менин оюмча биз ал жакта өзгөчө маалымат чөйрөсүндө тийиштүү деңгээлде тааныла элекпиз. Ошон үчүн ушундай форумдардын мааниси өтө чоң. Уюм 2001 жылы негизделип Кыргызстан, Кытай, Орусия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Пакистан жана Индия мамлекеттеринин өз ара алакасын арттырып келсе, эми журналисттеринин башын бириктирет. Ага медиа форум негиз болуп ЖМК өкүлдөрүнө так жана туура маалыматты жеткирүүгө шарт түзөт. Мындан улам форумдун катышуучулары өз ара эле эмес, студенттер арасында дагы тажрыйбалар менен бөлүшөт. Бүгүн бул жерге чогулуп келечекте журналист болууну самаган студенттер менен журналистика чөйрөсүндөгү тажрыйбабыз менен бөлүшкүбүз келет. Бизде дагы алардын кандай суроолорго кызыгаары маанилүү. Биз журналисттер арасындагы кызматташтыкты арттыруу үчүн ар дайым ушинтип чогулуп, ар бири өз өлкөсүндө эмне жасап жатканы менен бөлүшүп турушубуз керек. Медиа форумга катышууга 20га жакын өлкөдөн 30дан ашуун жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү келишти. Аларды адегенде Кыргызстандын асман тиреген тоолору менен тааныштырышып, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун үй музейине алып барышты. Чет элдик журналисттер жазуучунун чыгармалары менен тааныш болгондуктан анын жашаган үйү дагы кызыгууну арттырды. Я очень впечатлен. Мен Айтматовдун үй музейинде болгонума абдан кубанычтамын. Эч качан Айтматовдун баласы менен кол алышып учурашам деп ойлогон эмесмин. Бизде Өзбекстанда Айтматовду абдан жакшы көрүшөт. Чыгармаларын биздикилер силердикине караганда көбүрөөк окушат деп ойлойм. Анткени Айтматов Өзбекстанда да эң көп окулган атактуу жазуучулардан. Мектеп окуучуларынан баштап жогорку окуу жайлардын студенттерине чейин окушат. Мүмкүнчүлүк болсо мен дагы бир музейге келип кетмекчимин. Форум Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн журналисттеринин кызматташтыгын гана арттырбастан, Кыргызстандын кооз жаратылышын жана маданиятын дагы бир жолу дүйнөгө таанытууга мүмкүнчүлүк берет. Мындан улам бардык катышуучулар үчүн маданий иш-чаралар дагы уюштурулган. Журналисттер бул келгенде жөн эле келип кетпейт да, бирдеме жазып кетет, бир репортаж даярдап кетет. Өзүңүз эле журналистсиздер. Анын ошого бир жакшы, позитивдүү маани түзүп бериш керек да, негиз түзүп бериш керек. ТГС-көлгө барып ал жакта да программалар бар. Ошол эле рухорду алып барабыз. Көлдүн үстүндө сүзгөн программа бар. Андан тышкары теплоход менен ипподромду ат оюндары атайын программа даярдалды. Ушулардын баардыгы биздин туризм потенциалыбыздын өнүгүүсүнө чоң салым кошот деп ишенебиз. Анткени булар дагы айтып барат, деп барат. Булардын окуган миллиондогон, миллиарддаган аудиториясы бар. Медиа форум эртең Аларча резиденциясында өтүп, ага президент Сооронбай Жээнбеков катышат. Эске салсак, мындай иш-чара алгач Кытайда 2018 жылы өтүп, ага 100дөн ашуун массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышкан. Айтпөз Ыргакбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Ош-Сарыташ Эркиштам жолунун 95-100 чакырымдары жарыктандырылды. Стратегиялык маанидеги эл аралык каттамдын жалпы 3 чакырым аралыгы бүгүн түнү да күндүзгүдөй жарык болуп калды. Демилге аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында ишке ашып, ага каражатты Алай районунун Согондо айылындагы мектептин бүтүрүүчүлөрү колго алды. Самалык каттамды бойлой жайгашкан тоолук калктын маанайын көтөрүүдө. Ош-Сарыташ Эркиштам эл аралык маанидеги каттамда жайгашкан Согондо айылында бүгүн түнү да күндүзгүдөй жарык болуп калды. Жалпы 3 чакырымга жол чырактар орнотулуп, тоолуктарга пайдаланууга берилди. Эл ташып, элге кызмат кылабыз. Келе жатканда мындай жолдун чекесинен уй-пуй мал салдагы жүгүрүп өтүп жүрсө эле, ошодон кокустуктар көп болчу эле. Биз бул 20 жылдыктарга аябай ыраазы турабыз. Бизге эң ыңгайлуусу ошол болду. Алыстан келе жатканда көрөбүз, ошого караша айдайбыз дегендей болупчу.
Каттам түнү жарыктандырылганы мындагы тургундар түгүл, күн-түн жолдо эл ташыган айдоочуларга да өтө ыңгайлуу болгонун айтышат. Башкысы Согондо айылынын 6000ге чукул тургундары жол чырактын орнотулушу менен маалуулук, оңдуу кумуштуулук бөгөлүп, тургундардын коопсуздугу үчүн чоң жардам болоорун айтышууда. Жолдун боюнда түнү чогулуп алып отурушчу да балдар. Азыр ошолор да жоюлуп, машиналарды таштасак да ичеде. Жолдун боюнда ушундай эмелер жоюлду. Эми ушулар ошо Эркештамга чейин ушундай болуп калсачы, жолдо каттагандар туристтерге деле жакшы болот, тынч өтүп, тынч кетип, велосипед менен өтөт. Демилгечилер айылдан чыккан жигердүү жаштардын тобу. Айрымдары каражат бөлсө, калганы колдон келген жумушту аткарды. Уран Кочконбаев чырак орнотуучу темир мамаларды өз колу менен ширетип чыккан. Бул столбаны таярын сатып алсак 12 миң, 13 миң, 14 миңге жатат экен. Өз колду салганына байланыштуу өзүбүз бир 5,5 миң, 6 миңге айланып калды да. Ошо өзүбүз жасаттык ушул шерде столбарларды. Ушу көчөбүзгө кичине жарык кылып коелу деп өзүбүз сүйлөшүп чечип, ушу кызматты ушул жерден кылдык, столбаны жасадык. Балдардын баардыгы ушу жапа турмак киришип бүтүрүп, бул жерде жардам бергендер көп болду. Ош Сарыташ Эркештам каттамындагы 3 чакырым аралыкты жарыктандыруу жумуштарында чыгымды айыл жаштары өздөрү каржылашты. Анткени мектепте 20 жылдык бүтүрүү кечесин белгилөөнүн ордуна өздөрү туулган айылына пайдалуу жумуш жасады. Аймактарды өнүктүрүү жылы деп белгилегенде бизде ошондой патриоттук сезим пайда болду дагы. Биз эмне кылсак деп ойлонуп, ушу 20 жылдыктын эсебинен деп туруп, ушул жарыктандырууну кылып бердик. Элибизге, ушу элибиздин коопсуздугу үчүн, мына жолубуз жарык болуш үчүн деги эле баардык айыл, баардык жер ушу Алай району жарык болсун деген ниетибиз бар. Буга жалпы каражат ушу миллион тегерегинде каражат жумшалды. Айыл өкмөт тарабынан эми биз муну ушул өзүбүздүн баланска алып, мындан ары ушу ремонтуна, абонентский платасын төлөп беребиз. Андан тышкары айыл өкмөттөн ушул өзүнүн техникаларыбызды, ошол эле погрузчик, ошол эле КАМАЗ машиналарды берип атык. Мен ойлойм, эми мындай нерсе Кудай кааласа кийинки келе турган муундарга дагы мисал катары болуп калды. Учурда Алай район Согондо айылында жаштардын демилгесине айыл аксакалдары алкыш айтууда. Анткени мындай жумуштар ар бир аймакка жайылып, башкаларга үлгү болсо деген ниеттерин билдиришти. Самара Асанова, Элер Байназаров, ЛТР Ош облусу. Кыргыздар аттуу тарыхый 20 томдук китеп жарык көрдү. Бул эмгекте байыркы замандан бүгүнкү күнгө чейинки кыргыз элинин тарыхы, салт-санаасы, санжыра, руханий маданияты жана башка көптөгөн тарыхый маалыматтар камтылган. Сөз кабарчыбызда. Кыргыздын тарыхын, маданиятын, салтын, мурасын камтыган чоң эмгектин эт ачары болуп жатат. Ушул эмгекти даярдап чыгарган биздин белгилүү жазуучу аксакалыбыз Кеңеш Жусуповичке, белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Каныбек Апашевичке, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичтин ушул жыйнактын чыгышы менен куттуктоосун жана сиздер жасаган чоң эмгекке ыраазычылыгын билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Айрыкча соңку жылдары улутубуз өз элинин өткөндөгү тарыхына жана маданиятына кызыгуусу арбаганы жакшы көрүнүш. Китепте кыргыздардын салты, тили, маданияты, тарыхы, мурастары чогултулган. Орунттуу изилдөөлөр, илимий популярдуу эмгектер кылымдардын кыйрын баскан улуу элибиздин баалуу далили. Бул азыркы окурман үчүн космостук бийиктикке чыгып алып, Евразия мейкиндигин оңой олтоң багындырып, көз жеткиз закындырга сар эсеп салууга мүмкүн кылган энциклопедиялык казына. Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Юсупов Алы Тоо журналында кыргыздардын 4 томун чыгарган. Анан кийин экөөбүз 5 томду чыгардык. Анан 10 том болду. 14, бүгүн 20 томго жетти. Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Юсупов менен Жогорку Кеңештин депутаты жазуучу Каныбек Иманалиевке көмөкчү болгон окумуштуу илимпоздор, тарыхчылар Кытай, Араб, Перс элинин дагы көптөгөн булактардагы маалыматтардын негизинде айкындалган материалдарды киргизишкен. Ушул илимий болобу, жана тарыхый болобу, маданий болобу, адабий чыгарма болобу, ушул томдуктардын баары бир жерде болгондугу пайдаланууга өтө ыңгайлуу дагы. Издеген адам мындай тестте болот, ар кайсы жерден издебей, ушу томдуктан издесе жанагы энциклопедия, справочник катары кызмат кылат. Ошонусу менен баалуу. Ушуну менен жаңылыктардын кечке чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. ЛТР каналы менен бирге болуңуздар.
болот.